Баткенде коомдук саясий абал туруктуу, бирок эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Буга чейин кызматынан кетти делген өкмөттүн облустагы өкүлү Алишер Абдрахманов кайра иш ордуна келди. Ал эпидемиологиялык кырдаалды колго алуу үчүн иш аракеттерди көрүүдө. Аймактагы кырдаал тууралуу Улан Макамбаев маалымдайт. Баткен облусунда коомдук саясий кырдаал туруктуу. Буга чейин кызматтан кетти делген өкмөттүн облустагы өкүлү кайра ордуна келип, ишин улантууда. Өкүл азыркы учурда өлкөдө орун алган кырдаалга байланыштуу облустагы коомдук саясий абалдын туруктуулугун камсыздоо, ар кандай мыйзамсыз иш аракеттерге жол бербөө, чек аралаш аймактарда коомдук коопсуздукту сактоо максатында күч түзүмдөрүнө күчөтүлгөн тартипте иш алып барууну улантуу тапшырмасын берген. Азыр күндө мына Баткен облусунда Кудайга шүгүр акыбал тынч. Бул жерде эми легитимдүү губернатор болгондон кийин менин мойнумда бүтүн ушул жоопкерчиликтер. Ошон үчүн мен бүгүн дагы кайра өзүм 2 күн кичине бир аз ден соолукка байланыштуу үйдө болдум. Бирок негизи дагы маселелер чыгып атты. Өлкөдөгү саясий кырдаалга кабатыр болгон Баткен шаарынын тургундары да саясий партиялардын мүчөлөрүн жана жаштарды сабырдуулукка чакырып тынчтыкка үндөодө. Биринчи элге тынчтык керек. Эч кандай бийликтин, эч кандай акчанын кереги жок. Бизге эл турат аркабызда. Азыр мен эми туурусун айтайын, азыр баягы эме талашуу болуп калып атат биздин Кыргызстанда. Башка элге, башка журтка, башка мамлекетке биз жөн эле уят болуп атабыз. Ошон үчүн биздин Баткенге, Кыргызстанга биринчи немеде ушу ынтымак, биримдик, анан кийин эң жакшы тынчтык керек да. Баткен облусунда коомдук саясий кырдаал туруктуу болгону менен эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Анткени коронавирус илдетин жугузуп алгандардын саны өсүүдө. Бүгүнкү күндө алып карасак, негизинен Баткен облусунун аймагында абал аябай курч деп айтканга болот. Себеби биздин облустун аймагында айрыкча Кадамжай району боюнча оорунун аныкталган түрү көп санда катталууда. Мындан улам эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча зарыл болгон чараларды көрүү, кабыл алынган чектөөлөрдүн аткарылышын көзөмөлдөө, дезинфекция жумуштарын, эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү боюнча иш алып баруу кайрадан жанданууда. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.